Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги тарабынан күнүмдүк керектелүүчү социалдык маанилүү азык-түлүккө болгон бааларды жогорулатууга каршы көрүлгөн чаралар тууралуу аталган ишкананын, аталган агенттиктин директору Сабиров Шухрат Маматалиевич маалымат берет. Маалымат жыйынды брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Алато 24, 5 канал, Пирамида, облустук медиа борборлордон ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, ЛТРдин, МТРК, ЛТР баракчасынан, ошондой эле 1 радионун баракчасынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о мерах по недопущению завышения цен на продукты питания социального значения, которые предпринимает Государственное агентство антимонопольного регулирования при правительстве. И об этом расскажет директор Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики Сабиров Шухрат Маматалиевич. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Шухрат Маматалиевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерге жакшы маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 11 марттагы 155 токтому менен республикабызда ошол социалдык маанилүү товарларга, анын ичинен социалдык маанилүү тамак-аш товарларына мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы ишке кирген. Бул деген ошол социалдык маанилүү товарлардын максималдуу ошол бааларын коюу боюнча бизге ошо монополияга каршы мамлекеттиктин бизге тапшырма берилген ошол өкмөттүн токтомунун негизинде. Учурда ошол 13 марттан бери биздин ошол областтык бөлүмдөрүбүз, жерлердеги областтык бөлүмдөрүбүз ошо социалдык маанилүү тамак-аш продуктыларына максималдуу сатылуучу бааларды коюп берген. Учурда ошол 11 тамак-аш товарлардын 11 түрлөрү боюнча ошо максималдуу сатылуучу чекене жүгүртүүдөгү ошол баалар коюлган. Учурда ошол токтомдун негизинде биз мониторинг жүргүзүп, ошол бааларды жума сайын өзгөртүүгө да мүмкүнчүлүк берилген бизге. Себеби бул баалар деген баягы убакыт менен өзгөрүп турушу бир көрүнүштүү факт болуп атат. Негизи эми бүгүнкү учурда манайки 11 түрлөрүнө баалар коюлган. Алардын эми аткарылышы боюнча биздин ошол кызматкерлер, жерлерде областтык бөлүмдүн кызматкерлери, ошол жалпы мамагенттиктин кызматкерлери, областтык райондук штабтардын мүчөлөрү менен биргеликте салык кызматы жана финансылык каржы полициясынын кызматкери менен биргеликте жерлерде ошол рейдтерди уюштуруп, ошол биз тараптан коюлган баалардын так аткарылышы боюнча иштер жүрүп жатат. Атап айтсак, бул иштер күнүмдүк таризде жүрүп атат. Ошол манеке 13 марттан бери ошол коюлган бааларды мондой контролдоо максатында бизде ошол антимонополия агенттиги тарабынан 100гө чукул эскертме предписаниялар берилген. Ошол соода тармагында иштеген ишкерлерге, сатуучуларга ошо эскертмелер берилген. Мондой штрафтар жазылып берилген. Андан сырткары 30 мондой орчундуу маселелер боюнча ошол иштер, материалдар каржы полициясына да өткөрүлүп берген. Бул мыйзам боюнча ошол каржы полициясы сотко чейин териштирүүлөрдү алып бара турган мамлекеттик орган болуп эсептелинет. Ал эми биз тарабынан болсо антимонополия органы тарабынан штрафтар да салынып келатат. Атап айтсам, жакшы билесиздер, манеке бизде ошол буга чейин ошол штрафтын көлөмдөрү соодагерлерге, физикалык тараптарга 1000 сом болгон болсо, жакшы билесиңер, 3 апрелде президентибиз ошол мыйзамга өзгөртүүлөргө кол коюп, ошол бузуулар жөнүндө кодекска өзгөртүүлөр кирилген. Ал ошол өзгөртүүлөрдүн жыйынтыгында азыркы ошол өзгөчө абал учурунда ошол штрафтардын да көлөмдөрү өзгөргөн. Бул ошол учурдан пайдаланып мен биздин ошол мекендештерге, айрыкча ошол соодагер сатуучуларга
Onu eskертип айтып кетет элем, ошол штрафтардын да, жазалардын да көлөмү өзгөргөн. Ошол бүгүнкү учурда ошол өзгөчө абал кирген жерлерде ошол бааларды биз антимонополия бекитип берген баалардан ашырып саткан учурлар такталган болсо, ошол ишкерлерге физикалык тараптарга 10 000 сом штраф салынышы мүмкүн, ал эми юридикалык тараптарга 28 000 сом штраф салынышы мүмкүн. Ошуну мен эскертип кетет элем. Бул ошол жолдорго барбашын мен да өтүнүп суранып кетет элем. Эми чындыгында манеке бизде ошол мондай горячая линия деп коебуз, ошондой телефондордо областтарда бизде Бишкекте иштеп атат. Биздин сайтыбыз госантимонополия gov.kg деген сайтыбыз иштеп атат. Ош электрондук түрдө мондай биздин мекендештер, жашоочулардан, жарандардан ошол арыздар келип түшүп атат. Ошол түшкөн учурларда биз ыкчам түрдө барып ошол айткан соода түйүндөрүн, базарларын бары текшерип атабыз. Эми ошол чындыгында кээ бирден биздин баягы туура эмес баягы чакоочулук жолу менен ашыкча пайда көрөм деген ошол мондой ишкерлерде жок эмес экен, бар экен андайлар. Эми бул деген биз ошол суранып кетет элем, ошол биздин ишкерлерди ошол азыр кырдаалга мондой түшүнүү менен мамиле жасап, ошол бизде мисалы биздин ошо жарандарды учурдагы болуп аткан кырдаалды эске алуу менен мондой аша чаппастан бааларды биз коюп берген бааларды мондой кармоону мен суранып кетет элем. Эми албетте баалар эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, экономикада ошо болуп жаткан коронавируска байланыштуу, анан мондой дүйнөлүк рыноктарда ошо баалар мондой туруктуу болбойт экен. Айрым учурларда валютанын курстары өзгөрүп турат экен. Ошого караштуу мондой бизде ошол импортерлор деп коебуз, ошол товарларды, продуктыларды көп көлөмдө алып келүүчү компанияларда ошол өзүнүн баягы сатып алуу баалары өзгөрүп турат экен. Ошондуктан эми биз ошол бааларды убакты менен кайра мондой карап турабыз. Мисалы ошол унга биз башында бааны 29 сом койгон болсок, кийин 30 сом 50 тиын болуп, кечеги күнү ошол Бишкек шаарында ундун биринчи сорт ундун эң максималдуу баасы 31 сом 50 тиын деп коюлду 1 килограмм биринчи сорт унга. Башка областтарда да эми коюлган. Мисалы эң алыскы Баткен облусунда бул баа 34 сом деп коюлган. Эми ошол областтарына карата ошол баалар коюлган. Башка ошол 11 түрлөрүнө да этке да болгон баалар, негизги ошол тамак аш товарларына да баалар коюлган. Эми мен буну бардыгына айтып кетсем де болот. Мисалы эми бул кайсы товарлар? Бул деген эми ошол ундун биринчи, экинчи сорт ундун баалары. Нан, бөлкө нандын баасы, макарондук азыктары, суу майы, андан сырткары кум шекерге, жумурткага болгон, ошо пастеризлешкен сүткө баалар коюлган. Мондай сары майга баа коюлган. Андан сырткары эттин ошол түрлөрүнө карап уй эти, кой эти, чочко этине баалар коюлган. Күрүчтүн ошол жергиликтүү күрүч жана импорттолгон күрүчтүн баалар коюлган. Эми буну бардыгын азыр айтканга убакыт өтө көп кетет, бирок бул ошол баалар сайттарга жайгаштырылган. Анан кийин мисалы ошол базарларда, соода түйүндөрүнө да биздин ошол ар бир областтарда, шаарларда ошол коюлган баалар аларга мондай жеткирилип, көрүнүктүү жерлерге илинип коюш керек деп ошол жеткиргенбиз. Ал эми ошол мен ошол биздин мекендештер, биздин Кыргыз Республикасынын жарандарынан суранып кетет элем. Ошол соода сатык түйүндөрүндө силер ошол сатып алып аткан учурда силерде ошо антимонополия койгон 11 тамак аш продуктыларына болгон баалардын сакталышын силер да талап кылышыңарды суранып кетем. Ал эми мондой ошо мыйзам бузуп ошол бааларды сакталбай кымбат сатып аткан учурлар болсо, ошо биздин телефондорго кайрылсаңыздар болот, биздин сайтка да жазсаңыздар болот. Менин оюмча аягында ошол мондай ысык горячий линиянын телефондоруна да жарыялап коебуз. Мүмкүн болсо эми расмий тилде өтүп. Здравствуйте, уважаемые соотечественники, уважаемые кыргызстанцы. В соответствии с постановлением правительства Кыргызской Республики от 13 марта номер 155 в Кыргызской Республике введено государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания. Социально значимые продукты питания количество составляет 11
наименования согласно утвержденного перечня. Вот, и со стороны Госагентства антимонопольного регулирования, со стороны наших областных подразделений, областных отделов установлены предельные максимальные цены на 11 видов продуктов питания. Ну, хотел бы отметить, что это мука первого и второго сорта, хлеб фармовой, макаронные изделия, масло подсолнечное, сахар, песок, яйца куриные, молоко пастеризованное, масло сливочное, мясо 3 видов: говядина, баранина, свинина, рис импортный и рис местный. И хотел бы отметить, что установлены нашими областными отделами максимальные цены на социально значимые продукты питания. Они доведены до именно администрации рынков, до руководителей, до именно торговых сетей, которые именно должны быть вывешены в таких наглядных местах, доступных местах. И хотел бы отметить, чтобы наши соотечественники, наши граждане при покупке продуктов питания, при посещении рынков и торговых сетей требовали именно, чтобы отпуск вот этих 11 видов наиважнейших продуктов питания именно отпускались по именно ценам не выше установленных антимонопольным ведомством. Ну, в случае, если будут факты, когда завышаться будут цены на установленные продукты питания, попросил бы соотечественников, чтобы обращались наши отделы. Сейчас, наверное, в конце мы объявим и телефоны горячей линии. У нас постоянно работает сайт госантимонополия gov.ag. Могут в электронном формате обращаться в наш адрес по именно конкретным случаям и фактам. Но по недопущению именно завышения цен сотрудниками антимонопольного ведомства, сотрудниками областных отделов на местах в составе районных и областных штабов проводится работа по недопущению именно превышения установленных цен совместно со сотрудниками налоговой службы, сотрудниками финансовой полиции. Работа в этом направлении проводится. За истекшие с 13 марта времени Госантимонопольным ведомством выдано более 100 предписаний и штрафов, более 30 материалов переданы именно в службу финансовой полиции для последующего проведения досудебного производства. Хотел бы отметить, что 3 апреля за подписью президента Кыргызской республики внесены изменения в закон и в кодекс об нарушениях, и статья 218 дополнена следующим подпунктом, что необоснованное завышение размеров цен на продукты питания, на которые введено государственное регулирование цен, совершенное в условиях режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, влечет наказание штрафа в виде 5 категории. Это для физических лиц эта сумма составляет 10 тысяч сомов, для юридических лиц эта сумма составляет 28 тысяч сомов. И хотел бы попросить, пользуясь случаем, наших именно предпринимателей, торговцев, чтобы они учли, что вот сумма штрафов увеличилась, что работа вот в этом направлении антимонопольным ведомством ведется, чтобы они, в свою очередь, не превышали установленные нами предельные суммы на социальные продукты питания. В случае превышения, конечно, будут приниматься административные меры наказания. Спасибо. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Сабиров Шухрат Маманталиевич маалымат берди. Маалымат жыйынды брифингди Түз абадан ЛТР, КТРК Лото 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкаял ФМ, ошондой эле Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, ЛТРдин жана 1 радионун баракчаларынан угуп көрдүңүздөр. Чоң рахмат көңүл бурганыңарга. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировал директор Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики Сабиров Шухрат Маманталиевич. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры на радиостанциях 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкаял ФМ, ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Спасибо за внимание.